Sözümdü, merimdi, ırayımdı Allah'ın ismi menен başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир-туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир-туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу мусулман бир-туугандарым, ар дайым баардыгыңыздарды ынтымактуулукка, билимдүүлүккө, ошону менен бирге ден соолугуңуздардын чың болуусун каалап, спорт менен машыгууга да чакырып кетем. Бүгүнкү күндө менин кайрылуум биздин журт башыбыз, эл президенти Садыр Нуркожоевичке. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, 3-4 тапшырма менен кечээги күндө Жогорку Кеңештин депутаттары харам деп айтылган Аллах Тааланын харам менен ойнобогула, кумар бул харам деген нерсени кечээги депутаттар колдоп берди. Бирок ошол жерде дагы сиздин атыңыз кайра айтылып, Садыр Нуркожоевич колдоп атат, муну Садыр Нуркожоевич колдоп атат деп, мурдагы эле Акаевдин маалында жүргөн кошоматчылар, Бакиевдин жанында жүргөн кошоматчылар, Атамбаевдин жанында жүргөн кошоматчылар, Жээнбековдин жанында жүргөн кошоматчылар сизди дагы бир сазга түрткөнү калды. Бул Аллах Тааланын сөзү, Кур'ан-ы Каримде бар экен. Бул кумар оюн, бул харам деп. Сизден сураныч, бул депутаттарга бул нерсе өттү. Сизден сураныч, эми сиздин колуңузга барат. Ушул харам оюнду колдобой эле коюңуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен 90% элдин атынан кайрылам сизге. Колдобоңуз. 90% ал эл колдобой атат мунучу. Себеби муга бул казино сизди бир сазга алып барып турат. Себеби бул казиного сөзсүз кыргыздар кирип ойнойт. Себеби көп кыргыздар Россиянын гражданин алып алган. Алар себеби гражданин Россия кирип ойнойт. Ошондо бир адамы кирип туруп сизди бир мына кыргыздар ойнобойт дебедиңер беле деп сизди жаманатты кылат. Ушул харам акча менен ушу бюджет толтурбай эле коюңуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. 10 жыл иштең, 15 жыл болуп президент иштең, бюджет секин көтөрүлөт. Бирок харам акча менен эмес. Харам акча менен көтөрбөңүз. Ошон үчүн сиз журт башысыз. Биз сизди колдойбуз, дагы да колдоп келе беребиз. Бирок казинону ачпаңыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сиздерге миллион доллар төлөйт, алар канча пайданы көрөт. Ошон үчүн кыргыз эли 90%, 95% бул харам оюн колдобойт. Сиз журт башысыз, сиз эл президенти, сизди эл колдойт. Сизди колдоп келген дагы да колдойт. Эгер кумар оюн менен кетип, кумар оюн ача турган болсоңуз, бул кумар оюнда ачылган жерде зына да көбөйөт. Жамандык нерселер эм көбөйөт, уурулуктар да көбөйөт. Биздин кыргыздын кыздары дагы чет мамлекеттердин төшөк кумары болуп калбасын, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сизден сураныч, колдобой эле коюңуз, ачпай эле коюңуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сизди биз колдойбуз, кыргыз эли колдойт. Эгер ушул казинону колдобой койгон болсоңуз, Аллах Таалан сиздин даражаңызды дагы да көтөрөт. Аман болуңуз, эсен болуңуз. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху.